Бүгүн Анжеликанын кичүү кызы Айлинге операция жасалат. Бүгүн 25 январда ырчы Анжеликанын кичүү кызы Айлинге операция жасалат. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун маалымат кызматы билдирди. Ырчынын 5 жаштагы кызы Ысык көлдөн бизге жеткирилди. Бүгүн ага операция жасалат. Абалы орточо оор, деди маалымат катчы. Ошондой эле кечээ операция жасалган Анжеликанын абалы учурда канааттандырарлык экенин кошумчалады. Булак Супер KG. Жол кырсыгынан жабыркаган ырчы Анжелика реанимацияда жатат. Ырчы Анжелика Кайратова Бишкек травматология жана ортопедия илимий изилдөө борборунун жандандыруу бөлүмүндө жатат. Операциядан кийин анын абалы туруктуу деп бааланууда. Бул тууралуу журналисттерге медициналык борбордун маалымат кызматы билдирди. Белгиленгендей, азыр кандайдыр бир божомол айтуу эрте. Белгилей кетсек, ырчы 23 январда эртең менен Караколдон Бишкекке кайтып келе жатып кырсыкка учураган. Унааны Анжеликанын курбусу башкарып бара жаткан. Унада ырчы өзү жана 2 кызы дагы болгон. Муздан улам унаа жолдон чыгып кеткен. Кырсыктын кесепетинен Анжеликанын 6 жаштагы кызынын 2 буту сынып, ырчы айымдын омурткасынан жаракат алган. Ага Бишкекке алынып келинип, шашылыш операция жасалган. Булак Чындык KG. Кара Кече көмүргенинен өрт чыкты. Нарын облусундагы Кара Кече көмүр ишканасынын аймагында өрт чыкканын ÖKM'нин маалымат кызматы кабарлады. ÖKM'нин билдиришинче, өрт ишкананын аймагындагы контейнерден чыккан. Өрттү өчүрүүгө саат 8:20 Жумгал районунан бир бөлүм тартылып, саат 10:05 чектөөгө алынган. Учурда өрттү толук өчүрүү иштери жүрүп жатат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын маалымат кызматы транспорттук таразалардын бири өрттөнгөнүн билдирди. Бул жолду маалымат боюнча жүктүн салмагын тарткан жерден электр зымдары тийишип кеткен. Контейнердеги компьютер, стол, стулдар күйгөн. Өрт көмүр казуу ишине таасирин тийгизген жок. Жумуш штаттык режимде уланып жатат. Жакынкы күндөрү күйгөн жер калыбына келтирилет. Документтер башка жүк ченеген жайда болчу. Аларга зыян келген жок деп билдирди ишкана. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Булак Спутник KG. Өзбекстанда жарылуу болгон Жектен цехинин башчысы асынып алды. 23 январда жаңы Ангрен жылуулук электр борборунун цехинин жетекчисинин сөөгү өз үйүндө асылган абалда табылды. Бул тууралуу газета УЗ басылмасы кабарлады. Маалыматты Өзбекстандын башкы прокуратурасы дагы тастыктады. 40 жаштагы атка минер 20 январда жарылуу болгон цехти жетектеген. Кырсыктан 2 эркек, 1 аял өлүп, дагы 3 киши жабыркаган. Басылманын өз булагы кабарлагандай, цехтин башчысы өлөрүнөн бир күн мурун суракка чакырылган. Өткөн шаршембиде жаңы Ангрен жебинин 5-энерго блогунда профилактикалык иштер жүрүп жаткан маалда жарылуу болгон. Ангрен шаардык прокуратурасы адам өлүмүнө жана башка оор кесепеттерге алып келген эмгекти коргоо эрежелерин бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Кийинчерээк бул иш Ташкент облусунун ички иштер башкармалыгынын тергөө башкармалыгына өткөрүлүп берилген. Өзбекстандын энергетика министрлигинин билдиришинче, жаңы Ангрен жеби 22 январда маркумдардын үй бүлөлөрүнө $10,000 кун төлөп берген. Булак Чындык KG.